Премьер-министр Мухаммед-Калый Абылгазиев Тажикстанга иш сапарынын алкагында Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери ИКЧАМ менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Кытай кызматташуусунун актуалдуу маселелери, ошондой эле өлкөлөр ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин жаңы мазмун менен толуктоо үчүн кеңири тармактарда келечекте өз ара аракеттешүү пландары талкууланды. Анын ичинде премьер-министр Абылгазиев жана ИКЧАМ коопсуздукту камсыздоо жана терроризм менен экстремизмге каршы күрөшүү жаатында кызматташуу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле жолугушууда өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык кызматташуу, анын ичинде Кыргызстандан Кытайга экологиялык таза айыл чарба продукцияларын ташууга тийиштүү маселелер талкууга алынды. Мындан тышкары туризм тармагында өз ара аракеттешүүнү активдештирүү боюнча эки жактуу чараларды кабыл алуунун маанилүүлүгү баса белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык 13-14 октябрда аба ырайынын кескин сууп кетиши күтүлөт. Ошого байланыштуу Чүй облусунун жол коопсуздугун камсыздоо башкармалык айдоочуларга эскертүү жасайт. Төө башы жана боом жолдорунда унаалардын аралыгын сактап, белгиленген ылдамдыктан ашпоо керек. Ошондой эле алыскы сапарга чыгаарда жайкы дөңгөлөктөрдү кышкыга убактылуу алмаштырып турууну сунушташат. Бишкектеги 7 апрель көчөсү оңдоп түзөө иштеринен кийин ачылды. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирет. Бир нече айдын аралыгында жолдо оңдоо иштери жүргөн. Чүй проспектиси менен Горький көчөсүнүн ортосунда алгач батыш, кийин чыгыш бөлүгү оңдолгон. Оңдоп түзөөдөн өткөн тилкенин жалпы узундугу 2 чакырым 200 метрди түзөт, асфальт төшөлүп, жаңы жол белгилери орнотулду. Кыргызстандык Элмирбек Садыров Аргентинанын борбору Буэнос-Айресте өтүп жаткан жаштар арасындагы жайкы олимпиада оюндарында күмүш медалдын ээси болду. Бул тууралуу оюндардын расмий сайты кабарлады. Мушкер грек-рим күрөшү боюнча 60 килограммга чейинки салмактык категория боюнча беттештерге катышкан. Алгач Жаңы Зеландиянын спортчусу, андан соң Мексикалык мушкерди уткан. Алтын үчүн болгон беттеште Грузиянын спортчусу Джорджиге утулуп калган. Садыров олимпиадада Кыргызстандын курамасынын капитаны болуп саналат. 2018 жылдын 1 январынан 5 октябрына чейин бажы кызматында 50 кызматкер өз кызматынан бошотулган. Мекеменин берген маалыматына ылайык, алардын 9-у өз арызы менен, 9-у жаш курагына байланыштуу, 18-и кызматтык мөөнөтүнө, ал эми 3-өө өлүмүнө байланыштуу иштен алынган. Ал эми 8 кызматкер жүргүзүлгөн иш чараларга 3 кызматкер кызматтык дисциплинаны бузгандыгы үчүн бошотулган. Газпром Кыргызстан компаниясы оңдоо иштери жүргүзүлүп жаткандыгына байланыштуу айрым райондордо жаратылыш газын берүү токтотула тургандыгын маалымдайт. Бүгүн 13 октябрда Майлы суу шаарынын Островский көчөсүндө, 15 октябрда Кара суу шаарынын Ленин, Ош, Нурахунов, Тельман, Набойы, Таширов көчөлөрүндө, 15-19 октябрь күндөрү Төмөнкү Аларча айылында Аламедин, Коллективный, Аул, Колхозный, Лагвиненко, Первомайский, Кыргызский, Белинский, Бухарский, Сарычелек көчөлөрүнүн кесилишкен аймагында жаратылыш газын берүү убактылуу токтотулат.